Кыргыз эли эркиндикти жана адилеттүүлүктү туу тутат. Мындан улам суперпрезиденттик башкаруу менен ар дайым күрөшүп келген. 2005-2010 жылдардагы ыңкылаптар ага себеп. Демократиялык баалуулук, сөз эркиндиги, парламентаризмдин башаты, жарандык эркиндик үчүн ондогон жарандар жанын аяшкан эмес. Арадан 10 жыл өткөнүнө карабастан, эл аралык коомчулуктун алдында биздин мамлекет кайрадан эркин эмес статусуна илинип калды. Мурун Кыргызстан жарым-жартылай эркин мамлекет катары таанылып келген. Бирок бир жылдын ичинде дээрлик 11 упай жоготуп, дүйнө жүзүндө кыска мөөнөттүн ичинде артка кеткен мамлекеттердин катарын толуктап калды. Сиздер менен мен Наргиза Исекова кыскасы эркин деген статусту жоготууга эмне түрткү болгонун кыска нуска айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Оппозиционерлерге чабуул, дарыгер, журналисттерге кысым, саясатчыларга күч колдонуу жана коркутуу. Кыргызстан эми эркин эмес. Мындай тыянакты Freedom House деп аталган эл аралык уюм чыгарган. Аталган уюм жыл сайын 200гө чукул өлкөлөрдө саясий укуктар жана жарандык эркиндик кандай сакталып жатканын көзөмөлдөп, дүйнөдөгү эркиндик деп аталган баяндамасын жарыялап турат. Freedom House'тун тизмесине Кыргызстан 1991 жылы илинип, дароо эле жарым-жартылай эркин деген статуска ээ болгон. Туңгуч президент Аскар Акаев бул макамды 10 жыл жакшы эле сактап, бирок бийлигинин акыркы 5 жылдыгында колдон чыгарган. 2000 жылдары Кыргызстан эркин эмес деп таанылган. 2005 жылы Жоғазын революциясы жүз берип, Акаев бийликтен кеткен соң Кыргызстан жарым-жартылай эркин деген статусту кайрадан кайтарып алган. Бирок Бакиевдер дагы бул макамды сактап калышкан эмес. 2009 жылы Freedom House уюму жарандык эркиндикти чектеп, президенттик шайлоону таза өткөргөн жок деген жүйө менен Кыргызстанды кайрадан эркин эмес мамлекеттердин катарына кошуп койгон. Апрель революциясынан кийин Кыргызстан кайрадан жарым-жартылай эркин статусуна ээ болуп, өткөн жылга чейин ал статуска бекем турган. Бирок 2020 жылдагы бийликтин саясаты кайрадан Кыргызстанды артка таштады. Көп кемчиликтери бар парламенттик шайлоодон кийин жагдай олуттуу саясий күч колдонуу жана коркутуу менен коштолгон үчүн Кыргызстандын макамы жарым-жартылай эркин дегенден эркин эмес деген статуска төмөндөдү. Парламенттик шайлоодон кийинки олуттуу саясий күч колдонуу жана коркутуулар тууралуу айрым депутаттар ачык эле айтып чыгышкан болчу. Эске салсак, 5-6 октябрдан кийинки тополоңдон кийин өкмөткө көз артып, бийликке умтулгандар арбын чыгышкан. Президенттин абалы арсар, өкмөт отставкага кеткенде жогорку кеңеш жападан жалгыз мыйзамдуу бийлик бутагы болуп калган. Бирок депутаттар дагы бир нече топко бөлүнүп, ар башка саясатчыларды колдоп чыгышкан. Дал ошол малда Эльвира Сурабалдиева аттуу депутат айым бийликке умтулуп жаткан айрым саясатчылар криминалдын күчү менен парламентарийлерди коркутуп, добуш топтоп жатышканын жар салган. Жогорку кеңештин депутаттары чоочуп турушат. Анткени Садыр Жапаровго макулдугун бердириш үчүн аларды коркутуп, мажбурлашууда. Криминалдын жардамы менен аларга кысым болуп жатат. Алардын басымдуу бөлүгү президенттин өкүлдөрү экенин унутпагыла. Көбүнчөсү бийликчил партияларда. Болбосо дал ошолор үчүн революция жүз берген. Freedom House өзүнүн баяндамасында тополоң менен коштолгон парламенттик шайлоодон кийин таанымал адамдар абактан бошотулганын дагы белгилей кеткен. Эске салсак, октябрдагы тополоң маалында түрмөдө жаткан Садыр Жапаров, Алмазбек Атамбаев, Сапар Исаков, Фарид Ниязов аттуу бир катар көрүнүктүү саясатчылар эркиндикке чыгышып, бирок бири бийликке келсе, башкасы кайрадан темир торго камалган. Ошондой эле Freedom House парламенттик шайлоодон кийинки тополоң маалында өткөл өкмөт түзүүнү көздөгөн оппозициялык топтор коркутууга жана чабуулга кабылганын кошумчалаган.
Белгилей кетсек, өткөн жылдын 9 октябрында Борбор аянтта Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Сапар Исаков катышкан митинг жүз берип, анда аталган саясатчыларга карата ок чыгарылган болчу. Бул окуя эл аралык уюмдун баяндамасында көз жаздымда калган эмес. Freedom House бир гана саясий өнөктүктөргө эмес, ошондой эле кысымга кабылган блогер, журналист, дарыгерлер тууралуу дагы сөз козгогон. Алар баяндамасында коронавирус пандемиясы башталганы бийликке сын айткандарды кечирим сураткан учурлар арбын болгонун билдиришкен. Эң эле белгилүү учурду эске салсак, Бектур Апышев аттуу жаш дарыгер медицина кызматкерлери тиешелүү деңгээлде жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздалбай жатат деп айта коем деп кечирим сураганга аргасыз болгон. Здравствуйте, я врач-акушер Бектур Сунбекович, Центра семейной медицины Салатинского района. На днях выложил ложную информацию о некачественных масках. На самом деле поликлиника имеет полный комплект качественных средств индивидуальной защиты и масок. Прошу прощения за предоставление ложной информации. Бул сыналыкма мурунку бийликтин маалында кеңири колдонулуп калган. Күч кызматкерлери, блогер, дарыгер жана башка катардагы жарандарды кечирим суратканы укук коргоочу айрым саясатчылар тарабынан кескин сынга кабылган. Сокулукта мен кечөө келдим. 40 киши карантинде жаткырып койдуңар. Анан бул калп деп атасыңарбы? Тиги СЦМдин замын баян кечирим сураттырып атасыңар. Вы не перебарщивайте совсем. Но это же правда. Ачык айтып чыкса баары коркуп үркүтүп, анан телевизордон кечирим сураттырган бул туура эмес. Болгон нерсени болгондой айтыш керек. Freedom House уюму укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өлүмүн дагы айланып өткөн эмес. Ал абакта жатып пневмониядан көз жумган болчу. Азимжан Аскаров 2010 жылы июнь окуясында улуу таралык кастыкты козуткан, башаламандык уюштурган жана милиция кызматкерин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүрүнүн аягына чейин соттолгон эле. Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаровдун ишин кайрадан карап чыгуу сунушун киргизгени менен майнап чыккан эмес. Это Куран. Называется Куран. Клянусь Аллахом, клянусь Кураном, клянусь детьми. Я не виноват, не был там, где произошел инцидент. Это все со стороны них построены инсценировки. Кызыгы эркин эмес деген кырдаалга Кыргызстандан сырткары дагы бир катар мамлекеттер дуушар болушкан. Аталган уюмдун баяндамасында дүйнө жүзүндө жарандык эркиндиктин абалы 15 жыл катары менен начарлап, алардын саны эң жогорку чегине жеткени айтылган. Тагыраагы акыркы 15 жылдын ичинде эркин эмес деп сыпатталган мамлекеттердин саны бери дегенде эле 9 өлкөгө көбөйгөн. Демократиянын коргоочулары авторитардык душмандарына каршы күрөшүндө чоң жоготууларга учурады. Эл аралык баланс тирания тарапка ооду. Бийликтеги лидерлер оппоненттерин басуу жана өч алуу үчүн күч колдонушту. Эл аралык коомчулуктун колдоосу жетишпеген кыйын абалдагы активисттер түрмөгө камалып, кыйноого кабылышты жана киши колдуу болушту. Эксперттердин баамында буга себеп 2020 жылдагы коронавирус пандемиясы жана экономикалык кризис. Мындан улам жада калса Америка Кошмо Штаттары, Кытай, Индия сымал ири мамлекеттер дагы эркиндик рейтингинде упай жоготушкан. Кыргызстандан кийин эле рейтинги кыйла төмөндөгөн мамлекет Белоруссия 2-чи орунда турат. Алардын көрсөткүчү 1 жылдын ичинде 8 упайга кемиген. Ага президенттик шайлоодон кийинки орчундуу митингдер жана демонстранттарга карата Лукашенконун катаал чаралары түрткү болгон. Эң начар көрсөткүчтөргө Кыргызстан менен Белоруссия ээ болсо, Түндүк Македония мактоого арзыган. Түндүк Македония демократиялык баглуулуктарды коргоо боюнча алдыга бир дагы мамлекетти чыгарган эмес. Эми албетте Freedom House уюму бул сымал рейтингди кантип, кандай жол менен түзөт деген суроо болот. Жооп бере кетпесек болбойт. Алар жыл сайын 200гө чамалаган мамлекеттер үчүн 23 суроо камдашат. Алар 3 түргө бөлүнөт: укуктук, саясий жана экономикалык. Дал ошол 3 тармак боюнча жергиликтүү жана эл аралык адистер тандалып алынып, аталган суроолорго жооп беришет. Анын жыйынтыгы боюнча ар бир мамлекетке 0-дөн 100гө чейин балл коюлат. Өкүнүчтүүсү, Кыргызстан бул ирет 3 тармак боюнча тең жакшы жыйынтык көрсөтө алган эмес. Сиздер менен мен Наргиз Айсекова болдум. Биздин каналга катталып, комментарий жазып, видео менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Көрүшкөнчө.